Саламатсыздарбы достор, дагы да болсо кызмат өтүп, кызматыңыздарда мен Айнура Миназарова. Бүгүнкү уктуруубузда адамга кызыктуу болгон, анын жашоодо ордун таап берүүгө жардам берген сонун уктуруубуз болмокчу. Анан темабызды тааныштырсак, бул мен киммин деп аталат. Же болбосо инсандын түрлөрү. Чындыгында жашоодо мен киммин, эмнеге мен адамдардан башкачамын, же эмнеге ал кылганда кыла албайм, же болбосо эмнеге мен мындаймын деп кайсы сапаттарыбызды өзүбүз кабыл ала албай келебиз. Чын-чынына келгенде бул психологиялык жөн гана өзүбүздүн бир түрдүүлүгүбүз. Эмесе бул суроого жооп бериш үчүн психолог коногубуз бар. Элдик клиникасынын психологу Сейил Калдыбаева бүгүн төрүбүздө. Саламатсызбы? Саламатсызбы Айнура? Кандай жетип алдыңыз? Жакшы, рахмат. Дароо эле биринчи суроом болсун. Сиз инсандын кайсы түрлөрү дегенде эле карап туруп, бул түрүнө кирет экен, бул түрүнө кирет экен деп аныктай аласызбы мындай? Же болбосо кичине болсо да баамдап коесузбу? Эми дароо көрө калганда эле баамдай албайм, сүйлөшө келгенде адам качан өзүнүн көйгөйүн айтып атканда же болбосо кубанычы менен бөлүшүп атканда адамдын көздөрү кайсыл учурда жайнап кетет, кайсыл учурда бир аз маанайы чөгө түшөт. Мына ушул нерседен кайсы сөздөрдү айтып атканда ушул нерсеге эгер мен атайын максат коюп алып, бул адамдын кайсы типология экенин, кайсы типке кирерин аныкташым керек десем, анда аныктасам болот албетте. Рахмат. Инсандын түрлөрү же инсандын типтери кандай болот? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Эми психологияда абдан көп типологиялар бар. Бир нече түрү бар, бирок мен бүгүн MBTI бул Майерс-Бригстин типологиясы деген түрүнө токтолуп кетсем, анткени өзүм да ушул жаатта тренингдерди өткөрүп жүрөм жана бул чындыгында үй бүлөлүк мамиледе, достор менен мамиледе, балдарды тарбиялоодо аябай зор таасир бере турган, жардам бере турган типология деп айтсам болот да. Анда кандай болуп бөлүнөт адамдар? Экстраверт, интроверт. Бул эмнесине жараша? Биринчиси бул адам энергияны каяктан алат. Экстраверттер мисалы энергияны коомдон алышат, элге аралашкандан алышат. Ал эми мунун карама каршысы интроверт деп аталат. Бул болсо өзүнүн ичинен энергия алган адам да. Бул адамдар демек жалгыздыкты баалашат, жалгыздыктан рахат алышат. Качан жалгыз калганда алар энергияга толот, ал эми коомго чыкканда булар энергиясын ушунчалык тездик менен сарптап салышат да. Демек, эгерде досуң же жубайың бири интроверт болсо, үйдө эле отура бересиңби, бас эшикке дегенден пайда жок экен да. Ооба, үйгө чук деген ат кое коебуз да, бирок бул өтө өкүнүчтүү. Же болбосо балдарыбызды деле эмнеге эле ушу сен биз менен конокко баргандан качасың, жүрү, үйдө эле отура бербей бас конокко барып келели деп кыйнаган учурлар болот. Кээ бир балдарды үйдө отур, конокко барганга болбойт десе болбой ээрчип алган балдарыбыз бар го. Демек бул үйдө отургусу келген балабыз интроверт, ал эми сыртка умтулуп турган бала бул экстраверт экенинен кабар берет да. Анан ушул нерседе да көп конфликт келип чыгат, анткени эгер үй бүлөдө жубайлардын бири сыртка умтула берсе, сен эмне үйүң жокпу, үй жай деген барбы деп калат эмеспи, үйгө келбейсиңби деп. Ал эми үйдөн чыкпаганда сыртка умтулган таарынат да. Сен конокко чакырганда такыр барбайсың, мен эле жүрөм жалгыз деген сыяктуу келишпестиктер болбош үчүн негизи жаштар, жубайлар бири-бирин ушу типологиясын таанып алганы жакшы да. Экстраверт, интроверт бул биринчиси болду. Дагы бир түрү бар, ушул эле MBTI боюнча бул сезимтал жана ойчул деп бөлүнөт да. Бул эмнеден билинет? Биз чечимди жүрөгүбүз менен чыгарабызбы же акыл эсибиз менен чыгарабызбы? Мисалы, сезимталдар чечим чыгарганда башка адамдардын сезимдерин эске алып чыгарат да. Башка адамдарга менин чечимим кандай таасир этет деп. Ал эми акыл эси менен чечим чыгарган адамдар башка адамдардын сезимдери менен эсептешпейт. Ал кандай туура болсо, өзү кандай туура деп эсептесе, ошондой чыгарат чечимди. Таарынсаң таарын деп туруп тарс чечим чыгарып. Ооба, башка адамдардын сезимдери ал үчүн мындай төнт токой, түшүнүксүз да. Эмне менин чечимимде башка адамдардын кандай тиешеси бар деп таң калышат да ал адамдарчы. Сезимтал адамдар мисалы алыска иштеп кетсем, үй бүлөм кандай болот, эмнеде ойлошот, ата энем кандай болот деп мисалы өзүнүн жеке жашоосуна чечимдерди дагы башкаларды эске алуу менен чыгарат да. Демек, баягы дароо эле жүрөгүңө жакын кабыл ала аласың, мындай эле кылып койбойсуңбу деп, же болбосо кээ бир сөздөрдү айтат го, бул ушул типтин түрлөрүнө, инсан түрлөрүнө тиешелүү болобу? Ооба, мисалы үй бүлөдө көбүнчө мындай көйгөй болушу мүмкүн да. Көбүнчө мырзалар айтышы мүмкүн, үй бүлөдө ата энени негизи үйдүн кичүү баласы гана багыш керек. Ал эми сен кызсың, сен ата энеңе эч нерсе бербешиң керек
деген бир ойду айтып атса, демек ал ойчул адамды толукташы мүмкүн да. Ойчул адамдар ал акыл эси менен кыргыздын салтында үй бүлөнү кичүү бала багыш керек. Кыз деген чыккан кыз чийден тышкары деген бул туура деп түшүнөт да. А эгер ошол эле мырзанын ордуна сезимтал мырза болсо, жок, ата энем бул кызды деле багып чоңойткон, кайната кайненем, демек алар бизден да жардам күтүшөт деп күйөө бала катары дайыма жардам берип турганга даяр да. Бул демек биздин бирөөсү биз ойлойбуз да, жүрөгү жок, а бирөөсү болсо мээси жок болду. А кээ бирөөнү айтабыз, могу мээси менен мындай ойлонобу, логикалык ой жүгүртү барбы депчи. Бул жерде тек гана ушу типологиянын себебинен да. Ошол себептен бул жаатта да көп конфликттер келип чыгат. Ошондуктан бул жагын да аныктап алган жакшы. Демек жаныңда жүргөн адамдын кайсы түргө кирет экенин билип алсаң, анын чечимдерин деле алдын ала билип койсоң болот экен да. Ооба. Бул баары мен ойлойт. Таарынып деле кереги жок. Мисалы, акыл эси менен чечим чыгарган адамдарга таш боор жүрөгү жок деп таарынбаш керек да. Анткени алар табиятынан тиби ошондой да. Жакшы. Жана дагы бир түрү сенсор, интуит деп бөлүнөт. Сенсорлор булар кимдер? Аты айтып тургандай эле бул маалыматты 5 сезим менен чогултуп кайра иштеп чыгарган адамдар да. Мисалы, жыт, көрүү, угуу, кармап көрүү деген сыяктуучу. Мына ал эми интуиттер булар чоң кыялкечтер. Булар мүмкүнчүлүктөрдү оңой эле көрүшөт. Мисал келтирейин түшүнүктүү болуш үчүн. Интуиттер мынтип айтышы мүмкүн да. Бир үй бүлөдөн мисал келтирейин. Экөөбүз жубайлар сүйлөшүп атат дейт да. Экөөбүз $1 миллион таап алдык дейли. Эмне кылабыз я деп. Бул интуит да. Кыялданып атат да. Анан муну кылмакпыз, тигини кылмакпыз деп анан Айша кагаз ручка алып келчи деп жазганга киришмекчи болот да. Анан тиги болсо Айшасы сенсор. Анын экөөнүн ортосуна конфликт келип чыккан. Анан дагы кийинки түрүн айта кетсеңиз. Кийинки түрү бул спонтандуу, анан планирующий деп бөлүнөт да. Бул спонтандуу деген эч кандай графиги жок, варианттары бар, ийкемдүү адам. Бул эркиндикти жакшы көргөн адам. Ал эми планирующий, пландаштырган адам бул бүт жашоосу, керек болсо эс алуу күндөрү дагы пландаштырылган адам да. Мен 2 литр суу ичем, 10 чакырым басам дегендей Мына ушинтип бөлүнүп кетет адамдар. Анан буну билип алсак өзүбүзгө эле жакшы. Демек, бул нерсени адамдардын түрлөрүн билип ала турган болсоң, алар менен тил табышуу, алар менен достошуу, аларды таануу, билүү бир топ оңоюраак болот. Оңой. Адамдардын тил табышуусун жеңилдетет. Коллективде, мисалы, бул тренингди биз организацияларга өтөбүз. Мисалы, коллективде бири-бирин таанып алса, мисалы, планирующий адамдан эч качан тартипти талап кылбайсың да. Кереги жок. Талап кылсаң дагы сен билесиң, ал адам баары бир кайсы бир жерден кечигет, тартип бузат депчи. Ошондуктан коллегалар да бири-бирин таанып алса, жубайлар байтур балдар тарбиялоодо таанып алсаң, бул жашоону кыйла жеңилдетет. Эгерде үй бүлө жөнүндө сөз кыла турган болсок, анда андан биш бетер, жубайыңдын кандай экенин билип алсаң, сен андан ашыкча нерсени талап кылбайсың. Күтпөйсүң көп нерсе. Чоң рахмат. Угарман жана көрөрмандарыбызга айтат элек, эгерде бул суроо сизге кызыктуу боло турган болсо, өзүңүздү кененирээк таанып билгиңиз келсе, анда Элдик клиниканын психологу Сейил Калдыбаева эжекебизге кайрылсаңыздар болот. Эжекебиз эң сонун тренингди өтүп, өзүңүздү эле эмес, кошуна колуңдордон бери тааныганга жардам берет. Ал эми биз болсо уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Кызматыңыздарда мен Айнура Миназарова. Эжекебизге терең ыраазычылык айтабыз. Ишиңизге ийгилик бар болуңуз жана келип туруңуз. Көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.